Аны эмесе кийинки сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс депутаты, билим берүүнүн агартуунун чоң көрманы Абдыхак мырзадан келиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз билим берүүсүнүн чындыгы күйөрмандары, батырлары. Жаңы жылдын алгач күндөрү жолугуп отурабыз. Баарыңыздар кирип кеткен жаңы жыл менен куттуктайм. Буюрса жаңы жылда өлкөбүзгө өсүү өнүгүү берсин. Бүгүн мына ушул Оразалы айдын ушул юбилейи жана ошо китепти ачарына сенен жолугуп отурам, кубанычтамын. Азыр мына Бишкекте көбүнчө региондордон Бишкекке көп адамдар көчүп келип атат да. Кеп Австралиядан, Ош шаарынан келип атат, жаш мектеп издеп келип атат. Кыргызстанда Американы, Орусияны, Японияны, Кытайды, Түркияны ар кандай мектеп ачылып атат. Бирок Оразалы агай чыныгы кыргыз мектеби кандай болот экенин үлгүсүн көрсөтүп койду. 3 принцип менен. Биринчиси бул улуттук каада салтты колдонуу, заманбап шартка ылайык. Экинчиси гумандуулук, ар бир бала шыктуу, ошол мектеп менен ата-эненин милдети баланын шыгын ачып берүү. Үчүнчүсү демократия. Эркиндик менен жоопкерчиликти билүү, ошону сезе билүү. Анткени эркиндикте эркин ойлонгон бала, эркин чоңойгон бала ошол баланын шыгын ачууга мүмкүнчүлүк болот экен да. Эгер басынып, ар дайым ушул кортуп көрүп, басынып жүргөн бала ал шыгын ача албайт экен. Мына ушуну дүйнөдө илимпоздор илимде изилдеп, илимпоздор башкалар аныктап, билим иш жазган нерселер иш жүзүндө Оразалы агай 3 принцип менен көрсөтүп койду да. Тилек каршы биздин билим берүү министрлигибиз, башка мамлекеттик органдар буну түшүнбөй атабы, кандай кылып жайыта албай атат да, тилек каршы. Региондо дагы эле көчүп келип атышат. Негизги нерсе ал бардыгы баласынын билимин ойлоп калды дагы, мен балам келечеги кандай болот деп миграция, ички миграция коюп атат. Бишкекте адам көрүп, Ош шаарында бар көбүнчө мектепке келип атат. Жакшы мектеп барбы деп, региондо Каракулжа районунда мектепте Кыргызстандагы улуттук эң алдыңкы ошол өрнөк боло турган мектепти көрсөтүп койду иш жүзү менен. Буюрса биз дагы өнөгөбүз бир нече жылдан бери эң алдыңкы мамлекеттердин өлкөлөр катарына киргенде ушул замандын батырлары ушу Оразалы агайлар ошол батырлар чыгат да. Тарых айтат. Ушундай кыйын маалдарда эл ичинен жөнөкөй адамдар өз күчү менен өзүнүн ушул билим деңгээли, интеллектуал деңгээлине чыккан адамдар биздин өлкөбүздү кармап келген, өнүктүргөн ушулардын салымдары деп, албетте биринчи кезекте кесиптин ээлери мугалимдер болот. Анткени биз көрүп атабыз. Прокуратура бажы бар 50 000, 60 000 айлык алат. Мугалимдер 10 000, 12 000 айлык менен бирок билимин, убакыттын нервин кетирип мектепте ошо 40, 30, 35 бала бир класста сабак окуп атат. Биз пандемия маалында көрдүк. Мугалимдердин патын көп ата-энелер түшүндү. Үйдө 2-3 бала окутар бар. Турмуш көрсөттү да. Ошон үчүн мына чыныгы азыркы замандын каармандары, чыныгы батырлар силерсиңер. Силердин ушул эмгегиңер менен келечекте биз өлкөнү өнүктүрө алабыз. Анткени билим берүү тармагын оңдобой туруп, башка тармакты оңдош кыйын. Бардык тармактын кесип ээлери билим берүү тармагынан чыгат. Юристи дагы, министри дагы, депутат, президенти дагы, экономисти баары билим. Эгер билим берүү тармагында кичинесинен балага өлкөгө сүйүү сезим бере алсак, ошол баланын өлкөсүн иштейт. Мына ошол ишти Оразалы агай ошол мугалимдер болот. Чоң рахмат сизге, ийгилик болсун. Мен ойлойм, сизден дагы көп дагы жаңылыктарды, жакшы нерселерди күтөбүз. Ага ийгиликтер болсун. Бүгүнкү конференциянын ишине да ийгилик каалайм. Мен ойлойм, өлкөнүн өнүгүшүнө жакшы салым кошот турган илимий иш-чара болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат.